Саламатсыңар балдар. Бүгін мен сілерге қырғыз тілі атты өзімдің жомоғымды оқып берейін. Илгери қырғыз тілі дүйнөдөгү эң сылык жана бай тилдерден болуп тур. Кыргыздардын сөздөрү тим эле куюлушуп угулуп, ырдап жаткандай туюлуп, уккан адамдын кулагын жыргатып, муютуп койчу экен. Ошондуктан башка элдерде кыргыз тилин үйрөнүп, кыргыз тилинде сүйлөгөнгө аябай кызыгышчу дешет. Ал эми кыргыз тили болсо башкаларга бой көтөрбөй, баарына тең карап, баардыгына сылык мамиле кылчу. Кошуна Кытай элинен тартып алыска Америка, Японияга чейин канат жайып, бүткүл дүйнө элдеринин кызыгуусун жаратып, дүйнөлүк тилге айланып турду. Атаганат андай урмат сыйга ээ болгон тилибиздин тарыхы көптөгөн кылымдарга созулса да, акыры бир күнү өз маанисин жогото баштаарын анда ким ойлоптур? Бир күнү аны көрө албай жүргөн тилдердин бири минтип жамандады. Карагылачы, кыргыз тили бизди башкарып алды. Ушунча тилдер туруп, жалгыз кыргыз тилине баш ийип калганыбыз жарабас. Ал бизди акырындык менен өзүнө каратып алып, бүткүл дүйнө тилдеринин падышасы болгусу келип жатат. Жок, мен мындай кордукка чыдай албаймын. Анын кебин уккан тилдер ойлонуп калышты. Аңгыча англис тили минтигин чукту. Туура айтасың. Айтканыңдын жөнү бар экен. Андай болсо, мындан ары ар бирибиз өзүбүзчө бололу. Туура, ошондой кылалы, деди Кытай тили менен орус тили да аны колдоп. Андай болсо биз калып калмак белек, деди түрк тили да. Ошентип алар кыргыз тилин жалгыз калтырып, ар кимиси өз мекенине тарап кетишти. Кыргыз тили алардын жолун тосуп токтоткон жок. Ал тек гана жакшылык каалап, кош, менин сүйүктүү досторум, жакшы баргыла, мен силерди эч качан унутпайм, деп олотунуп кала берди. Айлар жылга, жылдар кылымдарга алмашты. Ар бир тил өзүнчө жашап, өзүнчө өнүктү. Ал кезде адамдар ач көз, көрө албас боло башташкан эле. Бирин бири басып алып, бирин бирине үстөмдүк кылып, талап тоноолор көбөйгөн. Ошондой күндөрдүн биринде кыргыз элин капыстан душман басып алды. Тайманбас эр азаматтар кармашып жатып каза болду. Душман аяп коймок беле. Кыргыздын кереге уугун кыйратып, гүлүн көккө сапырып, таптакыр кырып салды. Алар артка кайрылып баратып, ал турсун тоо арасына бекинип калган кыргыз аттуу кичинекей баланы да таап алды. Бала аларга каршылык кылып, менин ата энемди таап бергиле, деп ыйлады. Ошондо душмандын башчысы баланын тилин кесип таштоону буйруду. Желдеттер буйрукту аткарып, кылычын кайрай баштаганда, кайдандыр жайдандыр бир баатыр пайда болду. Токтоткула, баш кесмек бар, бирок тил кесмек жок. Баланы кое бергиле, деди. Эч кимди көзүн илбей, кыйынсынган душмандар, ха, сен ким экенсиң? Карачы, сен эмес бүтүндөй кыргыз элин кырып салдык. Эми мынабул баланы өлтүрсөк, кыргыз деген ат бу жер бетинде калбайт, деп аны шылдыңдамак болушат. Кой дегенге болбой баатырга кол салышат. Аңгыча баатырдын айланасына өзүндөй шайдоот 40 баатыр пайда болот. Алар душманды көз ачып жумгача талкалап салып, баланы куткарып алат. Көрсө ал баатырлар кызырата баштаган 40 жылтен экен. Алар Айкөл Манастын элинин аты өчүп, кыргыз тили жок болуп кетпесин деп, атайын аттанып чыгышыптыр. Ошентип кыдырата баштаган 40 жылтен баланы багып өстүрүп, ал чоңойгондо үйлөнтүп жайлантып, ар кандай кырсыктардан коргоп, керек кезде колдоп жүрөт. Ал эми кыргыз тили болсо жок болуп кетпей, урпактардан урпактарга уланып отуруп, акыры бизге жеткен экен. Балдар, жомокко түшүндүңөрбү? Анда эмесе татаал жол тайгак кечүүдөн өтүп, акыры бизге жеткен тилибиздин кадырына жетип барктап алалы. Саламатта калгыла балдар.